Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде дагы бир суроо берүүсү. Программаны мен Сымбат Абдакимова алып барам. Бүгүн берүүнүн алкагында Ош облусунун аймагындагы жазгы талаа жумуштары, ошондой эле ирригация тармагы тууралуу кеп кылабыз. Ал үчүн биздин студиябызга коноктор келген. Тааныштыра кетсем, Араван райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бокоев Абдирайым мырза, ошондой эле Ош башкы суу чарба башкармасынын жетекчиси Руслан Абибулаев мырза бүгүн бизде конокто. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Алгач эле суроом Абдирайым мырза сизге болсун. Негизи эле Кыргызстан боюнча Араван району алгачкылардан болуп жазгы талаа жумуштарына киришет. Ушул тапта Араван районунда айыл чарба тармагында дыйкандар кайсыл этапта жумуштарды аткарууда? Ооба, ассаламу алейкум, урматтуу дыйкан фермерлер. Бизде Кыргызстанда жазгы талаа иштери Ош облусунун Араван районунда эрте башталат. Бул маселе боюнча бизден Садыр Нуркожоевичтин 25-чи жарлыгы чыккан. Мында агрардык өнөр жай комплексин өркүндөтүү маселеси боюнча, андан кийин жазгы талаа иштери боюнча бизден Кыргыз Республикасынын Ош облусунун президентинин ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнө Элчибек Нурзадиевич Жантаевден буйрук чыккан. Андан кийин Араван районундук мамлекеттик администрациянын башчысы Кулубай Сетек Дөөлөтбеевичтен буйруктар чыгып, иш-чаралар түзүп, азыркы убакта биз жазгы талаа иштерин кызгын алып барып атабыз. Эгүү боюнча мына биз азыркы убакта картошканы божомол план менен пландаштырган элек 1710 гектар деп, азыркы убакта 90% бүтүп калды. Андан кийин жашылча эгүү дагы уже кызгын жүрүп атат. Андан кийин биз пакта менен жүгөрүн эгүүнү баштайбыз. Ушуларды азыр каттуу даярдыкта, техниканын да мына жазгы талаа иштери башталган маселеси боюнча февраль айында биздин Кыргыз Республикасы Ош облусунун президенти ыйгарымдуу укуктуу өкүлү Элчибек Нурзадиевич Жантаев барып көрүп, жазгы талаа иштери техниканын даярдыгы, андан кийин картошка эгүү боюнча ушул маселелер боюнча бир sıra Араван районуна кыдырып келди. Азыркы убакта жазгы талаа иштери кызгын жүрүү убагына. Деги эле бардык тармакта жылыштар байкалганы баарыбызга эле маалым болууда. Ошону менен катар Араван районундагы дыйкандарга кандай шарттар түзүлдү да өткөн жылга салыштырмалуу? Азыркы убакта биздин дыйкан фермерлерге Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин орун басары, айыл чарба министри Бакыт Эргешевичтин тапшырмасы боюнча бизде азыр дыйкан фермерди колдоо максатында арзандатылган, жеңилдетилген баада дизелдик отун бөлүнгөн, районго 100 тонна. Андан кийин минералдык жертемдиктерди өз убада жеткирүү боюнча азыр иш-чаралар жүрүп жатат. Быйылкы убакта бизде ошо пландаштырылдык. Бай дыйкан айыл чарба колдоо борбору менен Smart Agro Юкс ишканалары биздин минералдык жертемдиктерди өз убада стабилдүү баа жеткирүү боюнча иш-чаралар жүрүп жатат. Ошону менен катар айыл чарба өсүмдүктөрүнө сөзсүз түрдө суу тартыштык дагы жылдан жылга эле байкалууда. Бул маселенин тегерегинде кандай жумуштар жүрүүдө бүгүн студиябызда дагы бизде конок бар. Руслан мырза, айтсаңыз да, ирригация тармагында кандай жаңылыктар болууда? Өткөн жылы ушул эле Араван району тууралуу токтоло кетсеңиз да, суу тартыштыгы жаралбадыбы Араван районунда? Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жалпы республикабызда бардыгыңыздарга белгилүү болгондой, республиканын жетекчилиги, президент, кабинет министри бардыгы ушул ирригация тармагына өтө чоң көңүл бурулууда. 22 жылы жалпы республикага миллиард сом бөлүнгөн. Ошонун алкагында биздин областка 130 миллион акча бөлүндү. Капиталдык ремонт жумуштарына да, ошо суу тармактарын, суу чарба курулмаларын оңдоп түзөө чабып тазалоо жумуштарына. Ошонун арасында Араван районундагы чарбалар аралык каналдарга, ошо райондук суу чарба башкармасынын карамагындагы каналдарга, суу чарба курулмаларына оңдоп түзөө жумуштарына 8 миллион сом акча каралып, 2022 жылы, 23 жылы 10 миллион, мына быйыл дагы 13 миллион акча каражаты каралып атат. Эми былтыр суу жалпы эле Араван районунда Ош облусунун эң суу тартыш райондорунун бири, өрөөндүү райондордун эң негизги району болуп эсептелет. Суу аябай тартыш. Араван районунун өзүнүн суу булагы жок.
Араван районуна, Ноқат районунан агып келген дарыялардын ашкан суусу өтөт. Кара Суу районунан, Акбара дарыясынан ашкан суу өтөт. Ошондой эле Өзбекстандан каналдарынан ашкан суу өтөт. Ошон үчүн өзүнүн булагы жок. Араван районунда суу маселеси өтө оор. Бирок ошол суу тармактарын жакшы өз убагында ремонттоп, калыбына келтирип, бир топ суу берүүнүн көлөмдөрүн жогорулаттык. Суулардын ошо арык каналдардагы жоготууларды азайтып, көбүрөөк суу бергенге жетише алдык. Жылдан жылга суу тармактарын оңдоо иштери көбөйүп, суу тармактарынын акыбалы жакшырууда. Жогоруда суунун келүү жолдорундагы мындай караштырып атабыз деп атпайсыздарбы? Ошондо кандай жумуштар аткарылууда? Мисалы суунун багы, арыктар бетондолуудабы, кандай иш-аракеттер жүрүүдө да? Азыркы убакта биздин Араван районунда райондук суу чарба башкармалыгында сууну жоготуу маселесине өтө басым бергенбиз. Буда мисалы үчүн азыркы убакта биздин мамлекеттик андан кийин Ош башкарма суу бассейнинин жетекчилиги менен пландаштырылып, биздер азыркы убакта суу жоготуу маселеси боюнча бизде Каракоргон район каналда 500 метр деп пландаштырылып, азыр 400 метрге жакындап калды бетондоо иштери. Бул бетондоо иштери негизги максат бул суу жоготуу. Азыркы убакта бизде андан кийин ички чарба каналдар жана арыктарда да тазалоо иштери, андан кийин бетондоо иштери кызгын жүрүп жатат. Ошону биз райондук мамлекеттик администрациянын башчысы менен Ош областтык башкы суу чарба башкарманын жетекчилиги менен 24-жылды пландаштырганбыз, кайсы убакта суу беребиз. Азыркы убакта биз кызгын каналдарды, арыктарды тазалоо жүрүп жатат. Ички тышкы суу аралык, суу чарба аралык каналдарда, арыктарда кызгын иш жүрүп жатат. Жогоруда Руслан мырза айтып кеткендей, Араван району эң суу тартыш аймак катары катталыптыр. Ошого жараша да быйыл кайсы бир деңгээлде, балким кайсы бир өсүмдүктүн аянты кыскардыбы же тескерисинче планды толтуруу максатында дагы да аянттары кеңейди да. Кеңейсе өзгөчө кайсы өсүмдүктөр? Биз азыр былтыркыга салыштырмалуу бизде аскердик стратегиялык продукция болуп эсептелген пахтаны былтыр азайтылып, быйыл көбөйтөбүз. Эмне максатта дегенибизде бул мисалы азыр биздин президентибиз, министрлер кабинети, андан кийин министрибиз, областтык губернатор, райондун башчысы биргеликте биз районда азыркы убакта өтө чоң маселе иш жүрүп жатат. Бул келечекте пахтаны кластердик максатта пайдалануу үчүн бизде Керметау айыл өкмөтү 10 гектар жер бердик. Бул келечекте ушу пахтанын аялтын көбөйтүү максатта да кылып атабыз. Келечекте бул жерде даяр продукция чыгат, ушул фабрика бүтүп калса. Ирригация тармагы боюнча кайра кеп салгым келип турат. Ушул аймактарда, негизи эле облустун аймагында, сиздердин карамаңыздарда, балансыңыздарда канча канал бар да? Биздин областын аймагында жалпы чарбалар аралык каналдар 1115 километр узундуктагы жалпы чарбалар аралык каналдар бар. Ал эми ички чарбалык маанидеги каналдар 3334 километр. Чарбалар каналдарды райондук суу чарба башкармалыктары тейлейт. Ал эми ички чарбалык каналдарды айыл өкмөттөрүнүн карамагындагы суу пайдалануучулар бирикмелери тейлейт. Ошондой эле областыбыздын аймагында эки чоң суу сактагыч бар. Бул Папан суу сактагыч жана Найман суу сактагычы. Бүгүнкү күндө ушул эки суу сактагычтардын вегетация мезгилине пайдаланууга суу топтоо жумуштары жүрүп жатат. Папан суу сактагычында бүгүнкү күндө суунун көлөмү былтыркыга караганда бир аз көбүрөөк, чогултканга жетише алдык. Былтыр ушул күнгө 99 миллион болгон болсо, бүгүнкү күндө 116 миллион суу чогултуп, 20 миллионго жакын көбүрөөк суу чогулттук. Бирок бул деле көп жылдык орточо эсеп менен алганда бир аз азыраак болуп атат да. Жылдан жылга жана өзүңүз белгилегендей, дарыялардан суунун келиши азайып, тоолордо карлар жок, мөңгүлөр азайып, ошо жылдан жылга суулар дарыялардын келиши азайып атат. Ал эми Найман суу сактагычында акыбал оор бойдон калууда. Былтыр ушул мезгилде 26 миллион метр куб өлчөмүндө суу болгон. Ал эми бүгүнкү күндө 19,5 миллион болуп атат. 7 миллион тегерегинде суу аз болуп атат. Бирок Найман суу сактагычынан суу ичкен негизинен Араван районунун Төмөйүн айыл аймагы суу ичет. Бул боюнча ошо Төмөйүн айыл өкмөтү,
Араван району Ош областық жетекшілер, бардық республикалық жетекшілер бірігіп, шындай чоғы чараны іш алып барып атабыз. Насостор менен, айтпадық, Өзбекстандан аралы өткен, Өзбекстанға қарашты біздің территориян аралы өткен каналдар бар. Ошол каналдардан насос менен су тартууну пландаштырып атабыз. Ошондой эле жер астынан чыккан сууларды пайдаланууну күчөтүп, сайыз мезгилинде иштелип, бирок кийинчерээк иштелбей каралбай калган скважиналарды, суу кудуктарын калыбына келтирүү жумуштарын кызуу жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө 20дан ашык ушундай скважиналар калыбына келтирилди. Бул эми ар бир скважина бир 15-20 литр секундасына суу берсе, бир 700-800 гектар жерди дагы кошумча суу менен камсыздалганга жетише алдык деген билдирет. Ушул тапта бардык эле каналдарда тазалоо иштери аяктап, эми алдыда сиздер суу берүүнү пландап атасыздар да? Кайсыл этапта жүрүүдө ушул тазалоо? Азыркы күндө биз ушул сугат тармактарын 2024 жылдын вегетация мезгилине даярдоо жумуштары 2023 жылдын октябрь айында башталган. 23 жылдын күз мезгили кыйла жакшы болду, күн ачык турду, жылуу болду. Ошондо күз айларында, ноябрь, декабрь айларында бир топ иштерди аткарганга жетиштик. Көп каналдарды тазалап алдык. Азыркы күндө дагы каналдарды чаап тазалоо жумуштары уланып атат. Мына өрөөндүү райондордо, Араван, Кара Суу райондорунда 70-80% жумуштар аткарылып бүтүп калды. Азыр Араван районунда жана бияк айтып кеткендей, Кара Суу районунда бетондоо жумуштары жүрүп атат. Чаап тазалоо жумуштары дээрлик аяктады. Бул райондук суу чар башкармасынын карамагындагы каналдарда да. Ал эми ички чарбалык каналдарда мына күндүн жылышы менен массалык түрдө арык каналдарды тазалоо жумуштары башталды. Мына Араван районунда аябай жакшы жолго коюлуп, мына өткөндө жамгыр кар жаагыча бир топ катуу башталды эле. Кече жаан чачындан кийин мына кайрадан улантып чаап атышат. Мына кече биз барып чогуу жаран кыдырып келдик. Ал эми тоо этегинде жайгашкан тоолуу райондордо бир аз кечирээк башталды. Мына өзгөн Ноокат райондорунда 50-60% тегерегинде, ал эми Алай, Чоң Алай, Каракулжа райондорунда 30% тегерегинде жумуштар аткарылды. Биз эми мына өрөөндүү райондордо жумуштарды 15 апрелге чаап тазалоо жумуштарын, оңдоп түзөө жумуштарын бүтүрөбүз. Зарыл болгон жерлерге 1 апрелден суу берүүгө даяр болобуз. Ал эми тоо этектериндеги тоолуу райондордо 15 майдан. Эми мына аба ырайынын шартына карап, кал жерге зарыл болсо, ошол жерде биринчи суу бергенге бизде эми толук мүмкүнчүлүк бар. Мамлекет тарабынан убагында акча бөлүнүп берилди. Техникаларыбыз жетиштүү. Керектүү курулуш материалдарын сатып алып, бүгүнкү күндө ушу даярдык жумуштары кызуу темпте жүрүп атат. Руслан мырза айткандай, зарыл болгон райондорго суу берүү маселеси толук чечилди деп атпайбы? Араван районунда кайсыл күн мезгилден тарта ушул сууга болгон муктаждык пайда боло баштайт да? Араван районунда сууга суу муктаждыгы ай чарба эгиндер эгилгенден кийин ошо бул маселе боюнча тартыштыгын, анан кийин көйгөйлөр чечүү боюнча биздин райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Четек Дөөлөтбекович январда аппараттык жыйын кылып, бир айда ар жумада бирден аппараттык жыйын өткөрөт. Анда суу маселеси кандай чечебиз, дыйкандарга кандай суу жеткиребиз, ошол маселе ар дайым көңүлдө болот, планда болот. Сурат айыл өкмөттөрдөн, бизден агрардык өнүктүрүү башкармалыгынан кандай кеңеш бересиңер деген маселеде бир жумада бир аппараттык жыйын кылат. Азыркы убакта биз 40 күндүк жарыя кылганбыз. Ошол сугат суунун алдын алуу боюнча же мына жоготуу боюнча, арык каналдарды тазалоо боюнча азыркы убакта бүтүү алдындабыз. Ушу пландаштырганбыз, эртерээк берсек, эмне дегенде мисалы картошкага, жашылчага азыркы убакта кичине күн жылып кетсе суу керек болот. Ички каналдарыңыздар толук түрдө тазаланып ушул тапта даяр да, Азыркы убакта бүтүп калды, бардыгы тазаланып, ошол план боюнча иш алып барып атабыз азыркы убакта. Ирригация тармагында ушул жылдын январь айынын аягында тендер жарыяланып, реформа жүргүзүү максатында тендер жарыяланган. Ушул жумуш боюнча айтсаңыздар, кандай жүрүүдө? Биздин райондук жана областтык суу тармактарын чаап тазалоо жумуштарына, оңдоп түзөө жумуштарына керектелүүчү курулуш материалдарына, күйүүчү майлоочу материалдарга тендерлер жарыяланып, жеңүүчүлөр аныкталып, келишимдер түзүлүп, бүгүнкү күндө
келишим негизинде керектүү материалдарды алып иштетип жумуштар аткарылып жатат. Өз убагында республикадан каржылоо да өз убагында жүрүп жатат. Баягы башында айтып кетпедимби, жылдан жылга быйыл республикадан су ирригация тармагына 2 миллиард былтыркыга караганда 2 эсе көбүрөөк суу неме акча каражаты сарпталып жатат. Анын ичинде кошумча акча каражаты ушул райондук суу чарба башкармалыктарына керектүү атайын техника механизмдерди сатып алганга, оор жер казуучу механизмдерди сатып алганга акчалар бөлүнгөн. Декабрь айында, ноябрь айында тендер өткөн. Жакын арада күтүп атабыз. Бизге ошондой жаңы техникалар келиш керек. Бул да болсо аябай бизге жакшы болот. Буга чейинки алынган техникалар менен азыр өз күчүбүз менен жумуштарды аткарып жатабыз. Техникалар жетиштүү, акча каражаты жетиштүү. Жумуштарды өз убагында аткарууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Азыр мына Аравандык кесиптешимдин сөзүнө кошумча, биз ушу областта атайын штаб түзүлгөн, райондордо штаб түзүлгөн, айыл өкмөттөрдө штабтар түзүлгөн. Ошол штабтар ушу жалпы ар ким өзүнүн аймагындагы ички чарбалык каналдардын, райондук суу чарба карамагындагы каналдардын тазалыктарын, ремонт иштерин бүтүшүн толук көзөмөлдөп бүткөндөн кийин анан суу берүүгө келишимдер түзүлөт. Азыр түзүлүп атат. Анан суу берүүгө заявка берилет. Ошол заявканын негизинде суу беребиз. Бул эми суу чарба кызматкерлери, агрардык өнүктүрүү башкармалыгы, айыл аймактардагы суу пайдалануучулар баары биргеликте иш алып барабыз. Жогоруда техникалар бизге келүү алдында турат деп атпайсызбы? Ошондо каналдарды тазалоо жумушуна керектелүүчү техникалар да? Ар бир райондук суу чарба башкармасына керектелүүчү бирден дөңгөлөктүү стреласы узун экскаваторлор алынат. Республика боюнча 104 дана техника келет. Ал эми областтарга кас тамандуу чоңураак экскаваторлор келет. Бул уже тендер өткөн, азыр ушул күндөрдө келип калыш керек, күтүп атабыз. Араван районунда да кайра эле ушул сууга суу маселеси боюнча, эгерде сууга суу маселеси тартыштыгы жаралса да, мисалы жылдан жылга кайсы бир өсүмдүктүн түрүн азайталы деп дыйкандар тарабынан да ушундай көйгөйлөр жаралабы? Жаралат, onu plandaштырганбыз. Мисалы үчүн аз суу иче турган эгиндерди эгүүгө биз кеңеш берип атабыз азыркы убакытта. Мисалы кайсы өсүмдүктөр аз суу ичүүчү өсүмдүктөрдүн түрүнө кирип? Азыркы көп суу ичүүчүлөр мисалы пиязды менен шалдынды азайтып атабыз. Анан калган өсүмдүктөр өзү ыгы деле суу ичет. Өзүн азыркы убакта бул сугат суунун көйгөй маселеси боюнча өтө чоң көзөмөлдө турат азыр. Көзөмөлдө да ошо райондук мамлекет администрациясы баш Кулубай Сейтек Дөөлөчүбө өзү башкарып, баардык жетекчилер сурап нетип, каерде көйгөй бар, каерде даярдык деп бир жумада бир жолу талаага чыгып, айланып, дыйкандар менен барып сүйлөшүп, кеңешип, кандай кылабыз, кайсы өсүмдүктөр азайды. Бизде Араванда көбүрөөк ошо пияз менен күрүштү азайтканга өтө катуу көңүл буруп атабыз. Ошол эле сууну үнөмдүү пайдалануу максатында жерлерде, айрым жерлерде тамчылатып сугаруу системалары ишке түшүүдө да. Сиздерде Араванда кандай ушул тапта тамчылатып сугаруу системасын өткөн дыйкандар барбы? Бар. Азыркы убакта 200 гектардан ашык тамчылатып сугарууну пландаштырганбыз. Айрыкча мына бактарга, анан кийин жүгөрүлөргө былтыр бир дыйканыбыз ушу изилдөөнү жүргүздү жүгөрүгө. Жүгөрүдө 1 гектардан 15 тонна дан алды. Бул деген өтө экономный болот. Пактага да мындай көзөмөл кылып атабыз, пактага да тамчылатып сугаруу. Андан кийин көбүрөөк бизде азыркы убакта биздин министрлер кабинети, айыл чарба министри Бакыт Эргешевич, Акылбек Үсөнбекович, андан кийин губернаторубуз, район акимибиз баш болуп бизге көбүрөөк азыркы убакта экономикалык өсүш көрсөткөн айыл чарба эгиндерден кулпунайды, малинаны, андан кийин ежевиканы өстүрүүгө пландаштырып атабыз. Тамчылатып сугаруу негизинде. Тамчылатып сугаруу системасы боюнча кайра эле сизге кайрылгым келип турат. Ушул ирригация тармагында башка райондун аймактарында деле деги эле сууну үнөмдүү пайдалануу максатында ушул иш-аракеттер жүрүүдөбү же? Ооба. Бул багытта дагы мамлекет тарабынан бир топ тапшырмалар коюлган. Ушул сууну үнөмдүү пайдалануу технологияларын жайылтуу боюнча. Бул ошо тамчылатып сугаруу, жамгырлатып сугаруу,
атайын ушу Айыл чарба министрлигинин жардамы менен лизингке ошондой тамчылап сугаруучу, жамгырап сугаруучу каражаттарды банктардан лизингке алганга шарттар түзүлүп берилген, кредиттер берилип атат. Жана мына кесиптешим айтып кеткендей эле тамчылап сугарууну мына Араванда ошо жүгөрүүгө тажрыйба катары эл көрүшүп, эл көбөйтөбүз деген пландары бар. Кара Суу районунда былтыр пактаны тамчылап сугарууну эксперимент кылып көбөйтүп, дагы көбөйткөнгө, жайылтканга. Ал эми бакты биздин дыйкандар көп жылдан бери эле тамчылап сууга өтүп алышкан. Бул суу аябай таңкыз, суу жетишпеген жерлерде өзүнө өтө чоң эффектин берет да. Ошондой эле башка тоолуу райондордо деле бакты тамчылап суугарууну көп эле өздөштүрүп алышты. Азыр эми ушул техникалык өсүмдүктөрдү, пакта өсүмдүктөрүн, жүгөрү өсүмдүктөрүн тамчылап суугарууну өздөштүрүп атышат. Абдирайым мырза, айтсаңыз да, ушул сууга суу маселесин дагы дале болсо сууну үнөмдөө максатында айрым бир жер семирткичтин түрлөрүн пайдаланышат да, жердин ыңдуулугун көбүрөөк кармоочучу. Сиздерде ушул багытта иштер жүрүүдөбү? Деги эле кайсыл жер семирткичтин түрлөрүнө басым жасайт да Араван району? Бизде азыркы убакта органикалык жер семирткичтерди сунуш кылып атабыз. Бул деген жалбырактан бери нымды сактоо боюнча. Анан кийин азыркы убакта бизде ушу айыл чарба продукцияны көбүрөөк талап кылып, бизде экспортко чыгарганы органикалык таза продукция деп талап кылдылар. Ошого ушу органикалык жер семирткичтерди жалбырактан берүү маселесине сунуш берип, көрсөтмө берип, кээ бирлери уже азыркы убакытта тажрыйба өткөрүп, тажрыйбадан дыйкан фермерлер айтат, ошо биз көбүрөөк ушу органикалык жалбырактан берген жер семирткичке өтсөк деп. Ошону менен катар пахта өстүргөн дыйкандар жылда эле ушул пахтанын наркы төмөн болгондугуна арызданып, анан же буну мамлекеттик деңгээлде чечилбегенден кийин башка кандай чара көрөбүз деп биргеликте балким башка дагы иш аракеттерди көрүүдөсүздөрбү? Деги эле пахтанын аянты быйыл Араван районунда ошол эле аянттабы же кеңейдиби же кемийдиби дегендей? Азыркы убакта бая белгилеп кеттим, бул аскердик стратегиялык продукция болуп эсептелет. Пахтаны биз Куда буйруса, мына мамлекет башы, министрлер кабинетinin төрагасы, биздин министр орун басары министрлер кабинетinin Ош областынын губернатору, биздин аким болуп, бизде ушу 50 жылдан бери чечилбеген маселени чечип беришти куда буйруса, быйыл ошо ченемдик укуктагы кагаз документтер күтүп атат. Бул келечекте пахтаны өстүрүп, пахтаны экономикалык финансалык пайда келтирүү боюнча кластер багытында биз ошо бая белгилеп кеттик. Керметау айыл өкмөтүнө 10 гектар жер берилди, мамлекет фонд жеринде. Келечекте бул пахтаны экономикалык өстүрүүнү, финансалык өстүрүүнү кармабасак болбойт. Бул керектүү айыл чарба продукциясы, бул тамак, кийим дегендей ошондой нерселер керек болот. Бул азыркы убакта божомол менен 30 гектар пландаштык былтыр караганда. Эми азыр кичине бир жылча болуп калды, басы түшүп кетти, бирок кластердик негизде кылсак баа көтөрүлөт. Азыр жогоруда айтып өттүңүз да, Араван району Кара Суудан, Папандан ашкан суга суудан пайдаланат депчи. Анан негизи эле ушул Араван районуна дагы дыйкандардын суга суу маселесин чечүүдө бир суу сактагыч курууга мүмкүнчүлүк барбы? Деги эле ушул аракеттерге кандай пикирдесиз да? Бар. Араван району бая сөзүн башында айтпадык, өзүнүн жеке Араван районуна тиешелүү суу булагы жок да. Нокат районун аралап келген дарыялар Нокат районунан ашкан өтөт. Бирок Араван районунун аймагында суу сактагыч куруучу жерлерди биз изилдеп тактап, жергиликтүү бийликтин адамдардын сунуштарын эске алып, ошол Көк Сарай деген аймакта бир сезондук жөнгө салынуучу суу сактагычты долбоорлоого сунуш бердик. Бүгүнкү күндө ошол сунуштарыбыз кабинет министри карап, ошо кабинет министринин жакында атайын тескеме чыгыш керек. Ошол суу сактагычты долбоорлоп курууга киришкенгечи, акча каражатын бөлүнгөнгө. Андан сырткары Араван району аймагында Өзбекстанга караштуу, биз бирок Араван району территориясы менен агып өткөн Түштүк Фергана каналы, Киркидон каналы бар. Ошол каналдардан Араван району аймагына суу тарткан насостук станцияларды курууга дагы 3
Төмөн аймагына 3 насос станция, ал эми мына Чегават айыл өкмөтүнүн аймагына, Исупан айыл өкмөтүнө 2 насос станция курууга сунуштар берилди. Акча каражаты каралып атат. Ошол капиталдык салымдар беренесинен акча каражаты каралып, быйыл курулуштары башталат. Андан сырткары ушул Араван районунун Төмөн аймагында, ошондой эле мына Чегават Араванын централдык зонасына карай айыл өкмөттөрдүн аймагынан жер астынан суу тартуучу скважиналарды курууга, анан эски иштебей калган скважина калыбына келтирүүгө акча каражаттары бөлүнүп атат. Араван районунда өстүрүлгөн өсүмдүктөрдөн алган түшүмүн эми өткөн жылдагы статистика боюнча айтып берсеңиз да, канчалык деңгээлде ошол эми дыйкандар өзү болжогон баада сата алышат, анан жабыр тарткандары жокпу экен жана ушунчу жылы кайсы бир өсүмдүктүн түрүнөн? Жок, Кудай буйруса болгон жок. Ал эми пактаны баягыдай класстер маселени чечип койсок, ал да чечилет. Башка картошка, башка жашылчалардан эч кандай зыян тарткан жок. Мына өзүңүз кабардаркез, жакында дагы ушул аба ырайы кескин төмөндөп кеткенде дагы биз божомолдодук эле үшүк алып кетет экен деп. Кече биз ошо Ош областынын башкы суу чарба башкармалыгы менен биз ошо келечекте суу маселесин чечүү боюнча мына Чекеват айыл өкмөтү Бактыяр насосуну, андан кийин Достук айыл өкмөтү Кесөө, Юсуп айыл өкмөтү Долоно деген жердеги Долоно менен Юсуп айыл өкмөтүнүн Дөбө Оргон айыл өкмөтү Кесөө айылындагы илгери алып кеткен скважина тазалоосун көрүп келдик, комиссиону көрүп алда олар таяр. Анан Чекеват айылы Сагынбай агай деген участкасы да дагы тазалоо иштери кече башталды. Бул деген келечекте ошо суу тартыштыгы Араван районунда ушундай маселелер чечилип турсак болбойт келечекте. Андан кийин ай чарба продукт сатуу боюнча эч кандай былтыр зыян тарткан жок. Азырда ошо эртең картошкадан зыян тартабыз десек, азыркыча кече көрүп келдик, комиссионный үшүк албаптыр. Кудай буйруса ушул аракет кылышып атат агротехниканын эсебинде ошо майдын орто чендерде эртең картошка, майдын баштарында апрелдин ортолорунда капустаны чыгарганга аракет кылышат дыйкандар. Деги эле айыл чарба тармагында да жылыга эле адамдар, баягы элдер кайсы бир аймакты бөлүп берип койсо жакшы болмок, же министрлик толук түрдө мынау өсүмдүктү өстүрсөңөр силер экспортко чыга аласыңар, же кайсы бир деңгээлде баасы моундай болот деген саясат жүрөбү негизи, мынауга басым жасагыла деген? Жүрөт. Ал сөзсүз жүрөт. Мисалы да быйыл Араван районунда эмнеге басым жасадыңыздар? Бизде ушу көбүрөөк ушу бая белгилеп кеттим. Бизде ушул экономикалык өсүү маселеси боюнча бизде шоковый заморозка деп туруп, мына кокон гилясты, андан кийин кулпунайды, малинаны, бүлтүркөн деп коебуз биздин жалпак тилде, ежевиканы. Ошону биз кеңеш берип атабыз, ушуну өстүргүлө деп. Келечекте буну шоковый заморозкага кармасак, 1 жыл, 2 жыл кармасак болот. Анан басы да жакшы болот, түшүмү да жакшы болот. Анан буларды сөзсүз милдеттүү түрдө дыйкан фермерлерге кеңеш берип атабыз, тамчылатуу сугаруу негизинде өстүргүлө деп. Ошондо суу тартыштыгы дагы кичине чечилип калат, анан кийин түшүмү да жакшы болот. Кошумчалап коеюн, мен жакында эле республикада дагы, анан мына түштүк регионунда дагы ошо чоң форум өттү. Биздин ошо айыл чарба министрлиги тарабынан, ошо кабинет министринин төрагасынын орун басары, биздин айыл чарбанын министри Төрөбай Бактыергеч өзү баш болуп, жалпы командасы менен келип, ошол түштүктө, Ош, Жалал абад, Баткен областарынын жалпы дыйкан фермерлерине чоң агродиалог деген чоң форум өткөрдү. 3 күндүк форум болду. Ошондо бүт райондордон ошо кызыккан, чакырылган дыйкан фермерлер келип, ошол азыр кесиптешим айтып өткөн алдыңкы технологияларды колдонуп, ушундай жакшы жетишкен фирмаларды, жеке тараптарды, фермерлерди, баягы бардык ушул клубника эгип байыган фермерлерди, малдын жакшы породасын багып байыган дыйкан малчыларды иши кылып, ошондойлордун чемпиондорун алып келип, ошолордун эмгек тажрыйбасын жайылтып, кандай колдонсо болот, ошол менен эле бирге ошондойлорду жүргүзүш үчүн кандай каржы булактарын тапса болот деп мамлекет тарабынан
каржыланып аткан банктардын баардыгын алып келип ошол үйрөтүп окутуп кетти да. Ушул дагы чоң жардам болду эми. Ошону менен бирге ушул мына кесиптешим айткандай ушул аз бияк эсептеп айтып өткөн эгиндерди колдонсо, пакта биринчи техникалык өсүмдүктөр баягындай тартип менен сугарылып суу да эконом болот. Ал эми жанагындай кулпунай башка немелерди эксе, алар сөзсүз тамчылап сугаруу менен эгилет дагы эффективдүү болуш үчүн. Суу өтө үнөмдүү пайдаланылат да. Жогоруда сиздер белгилеп өткөн тармактарга жетиш үчүн кайсы бир учурда дыйкандардын эми чөнтөгү жука болуп калса, мамлекет тараптан атайын насыялар берилип атпайбы? Ошол тармакта дыйкандар канчалык деңгээлде пайдаланып алышат да? Жеңилдетүү насыя боюнча бизде эки банкка мамлекеттик деп статус берген, бул Айыл банкы жана РСК банк деп коебуз. Аларда ушул насыя боюнча мурдадан көйгөй болуп жүргөн мындай насыяны өз убагында бербейт деп. Бул мисалы азыркы убакта чечилди деп портфелдер деп коебуз термин. Ошо портфелдер ачылды деп атат. Азыркы убакта электрондук тизмеде турган биринчи биздин Арама районунда дыйкандарга берилет. Андан кийин мал чарба. Бизде Арама районунда биз көбүрөөк бордоп семирүү методун колдонобуз. Ошолорго бериле турган болду. Андан кийин азыркы убакта кластерге деп өтө пайызда берилебиз деп эки банк жарыя берди. Бул эми ошо Кулпунайга, Малина, Ежевикага. Ошолорго капельный тамчылап сугаруу боюнча дагы өтө пайызда насыя берүүгө даяр эки банк. Айыл банк менен РСК банк. Азыркы убакта дыйкан фермерлерге түшүндүрүү, кеңештерди берилип атат. Кайра Руслан мырза, сизге кайрылгым келип турат. Ар жылы мамлекет тараптан каражат бөлүнүп, анан ушул ирригация тармагын реконструкциялоого каражат бөлүнөт да. Эми жалпы эле Ош облусунун аймагында канчалык деңгээлде ушул каналдарды жанагы эскирген деталдарын алмаштыруу иштери жүрүп, канча пайыз бүтүп калды деген бүтүмдү айтасыз да? Биздин областын аймагында ушу жалпы республиканын ирригация аймагына жакшы көңүл бурулуп, чоң өлчөмдө каражаттар бөлүнүп баштады. Андан сырткары эл аралык уюмдардын, дүйнөлүк ушундай донорлук уюмдардын, башка дүйнөлүк финансылык уюмдардын жардамы менен республикабыз чоң кредиттерди алып, ошонун жардамы менен чоң объектилерди башкадан куруп, же жаңыдан куруп, же эскирип калгандарын реконструкциялап, реабилитациялап жумуштары жүрүп жатат. Айтып кетсек, мына дүйнөлүк банктын кредиттик линиясынын эсебинен биздин областтын аймагында 26 миллион долларлык чоң курулуш башталганы турат. Бул Куршапсай дарыясынан суу ичкен Кара Суу районунун 15 000 гектар аянтын камсыздаган 30 адыр каналы жана ошондой эле 30 адыр каналынан суу алган экинчи, үчүнчү катардагы каналдар. Ички чарбал каналдар да бар. Ошондой эле Өзгөн район 6 000 гектар жерин камтыган Кочкор Ата каналынын ошол 6 000 гектар жерге суу берген экинчи катардагы жана ички чарбал каналдары реабилитациядан өтөт. Бүгүнкү күндө долбоорлоо, пландоо жумуштары жүрүп жатат. Ошондой эле Араван Акбура каналы мына Араван районуна суу жеткирип берүүнү чечет. Кудай кааласа Европалык өнүктүрүү жана реконструкция банкынын эсебинен 18,5 миллион евролук чоң проект башталып атат. Ал дагы бүгүнкү күндө ошол долбоору даяр болгон. Азыр долбоорун экспертизадан өткөрүп, анан немеге даярдап атат да, тендерге бергенге. Андан сырткары Азия өнүктүрүү банкынан Ноокат районунун Сапарбай 1, Сапарбай 2 каналында 220 миллион сом тегерегинде ал жумуштар бүтүп атат уже. Андан сырткары да көптөгөн эл аралык уюмдар, жанагы USAID, Агахан, дагы башка эл аралык донорлук уюмдардын менен жумуштар жүрөт. Ал эми биздин республикалык бюджеттин эсебинен бардык райондорго быйыл райондук суу чарба башкарманын карамагындагы каналдарга 127 миллион сом акча бөлүнүп, ошол оңдоо түзөө жумуштары жүрүп жатат. Ал эми жаңы курула турган, эски неме калыбына келтирип турган объектилердин бардыгын биз сунуштарды мына райондук
акимдер менен макулдашып, кайсы районда канча канал оңдолуш керек, канча жаңы канал курулуш керек, же насос же скважина калыбына келтирилиш керек, ошонун баарын тизмесин тактап республикага жөнөттүк. Жакында ошол кабинет министрлери тарабынан тескеме чыгып, акча каражаты бөлүнүп, ошол жумуштар башталганы турат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эскерте кетсем, дагы бир суроо берүүсүнүн алкагында бүгүн биз Ош облусунун аймагындагы жазгы талаа жумуштары жана ирригация тармагы тууралуу кеп кылдык. Ал эми азыр бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетти. Мен силерге эркин микрофон берейин. Абдырайым мырза, сөз сизден болсун. Урматтуу биздин дыйкан фермерлер, мына орозо айында турабыз. Туткан орозоңор кабыл болсун. Келечекте биздин айыл чарба эгиндерибиз мол түшүм болсун. Мол түшүмдүн аркасынан үй бүлөлүк финансалык, андан кийин мамлекеттик финансалык, экономикалык өнүгүүлөр болсун. Келечекте ден соолугуңар чың болсун, иштерибизге ийгилик, дыйканчылыкка ийгилик болсун. Кыса мырза. Урматтуу суу пайдалануучулар, учурдан пайдаланып, азыр мына эрте жазда суат мезгили башталып электе бардыгыңыздарды чакырып кетем. Айыл жергесинде турган ар бир жаран өзүнүн үйүнөн баштап, көчөсүнөн баштап, айылынан баштап арык каналдарды чаап тазалаганга катуу киришсеңиздер, суу бар жок эмес, бирок сууну жоготууга учуратпай үнөмдүү пайдаланганга шарт түзүлмөк. Ошондой эле суу тартыштыгын жоюу максатында ар бир айыл өкмөттө, ар бир райондо штабтар түзүлгөн. Ошол сууну туура бөлүштүрүү, сууну туура пайдалануу жана суунун талаш тартыштарын жоюу максатында ошол штабтар менен бирге иш жүзүндөргөнгө аракет кылсаңар. Атайын убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Дагы бир ирет эскерте кетсем, бүгүн бизде конокто Араван райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Абдирайым Бокоев, ошондой эле Ош башкы суу чарба башкармасынын жетекчиси Руслан Абибелаев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, кийинки берүүлөрдө жолугушканча аман туруңуздар.